Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү Улук Сөз каналынын биринчи чыгарылышында биз эмне үчүн бул каналды ачтык, ошону түшүндүрүп өтүшүм керек. Кыргыз эли азыркы убакта маданиятында жоготуп атат. Абдан көп нерсе жоготуп атат. Илгерки тарыхын жоготуп атат, издеп атышат, бирок таппайт. Анан эскиликке эле жабышып алып, жаңы алдыга чыкпай, абдан көп проблемалар болуп аткан үчүн биз ушул каналды ачып, анда элдин унутуп бараткан байлыктарын көргөзүүнү чечтик. Элди алдыга жылгызчу байлыктарды көргөзүүнү чечтик. Ошого байланыштуу бүгүн моундай жаңы түрдө 3 жылда жасалган комуздарды жана мына моундай жаңы түрдөгү, бул комуз эмес. Бул аспаптын аты мен хан уз деп атоону чечтим. Себеби абдан көп эл комузду бузуп атасың деп абдан көп күнөөлөштү мени. Ошон үчүн мындан ары комузга тийишпей эле коеюн, тилерге комуз деген баягы мурда койчу кала берсин, же муну кабыл аласыңар көзүңөр кишилер. Анан жаңы түрдөгү инструменттерди, мисалга могуки аспапты мен хан уз деп атаганым кыргыз элинин гана эмес, бүт эле Орто Азиянын эли, ал эмес орустар да ошо хан уздун эли, түрктөр дагы. Анан биздин баш атыбыз болуп атат ал киши, аны унутпашыбыз керек. Эч ким деле ойлобойт аны. Анан хан узду Угуз хан деп аташчу, анан аны Угуз хан деп дагы аташкан. Анан биз деген ал кишинин атын унутуп Өгүз деп атап койдук, Жети Өгүз району тигиндей мындай. Ошон үчүн эски байлыктарды элге көргөзүп, түшүндүрүп, жаңылантып, иш кылалы деп ачып отурабыз. Анан дагы эле айта кетейин, бүгүнкү чыгарылыш ушундай жаңы түрдөгү комуздардын коштоосунда жана мына бул жаңы жасалган хан уз деген аспаптын коштоосунда мындай биз бияка комузчуларды чакырабыз, ошолор чергитип берет. Ошол коштоосунда концерт. Бирок бул бүгүнкү чыгарылыштагы концерт кыргыз элине эмес, бул биздин президентибиз Садыр Жапаровго арналат. Себеби мындай болуп атат. Көп элдер комуз бузуп атасың деп чыкты. Анан үстүнө дагы бул комуздарды эч ким кабыл албайт деп көп айтышты. Бир нече белгилүү специалисттер менен кезиктим ушул суроолор боюнча. Алар мага кызыктуу маалымат айтышты. Сенин бул комуздарыңды эч ким кабыл албайт дейт. Эмне себептен десем, эгерде булар деген өтсүн десең, сен ушул комуздарга жооптуу, маданиятка жооптуу мына кишилерди автордукка алууга тийишсиң деп ошондой кабар беришти. Советтер Союзунда ошондой болчу да. Жаңы нерсе чыгарсаң аны өткөрө албайсың, бир чоңду автор кылып ошондой гана өтчү. Азыр дагы ошо сакталып калган окшойт. Анан ошол себептүү мен бүгүн ушул жаңы түрдөгү жасалган комуздарга, жаңы аспаптарга автор болууну биздин президентибиз Садыр Нуркожоевго сунуш кылам. Ачыктан ачык эле азыр мен сунуш кылып атам. Чакырам аны, ушул кишини. Себеби кыргыз эли чоңдорго, жанагы бийликтегилерге гана баш ийип, ошолор гана баарын чечүүгө тийиш деп эсептейт экен. Ушулардын тагдырын Садыр Жапаров өзү чечсин. Жагабы жакпайбы, көрсүн, уксун, өзүнүн оюн айтсын. Анан жакса да жакпаса да мен айтам, ушул комуздардын автору мындан кийин Садыр Нуркожоев деп эсептелсин. Анан бул аспап жөнүндө айтайын силерге. Бул аспаптын аты хан уз, мен өзүм айткандай. Мунун формасы дагы башкача. Көлөмү да башкача, үнү дагы комуздукунан кичине башкача. Анан
Кызык жагы мындай, бул чыгырыкка ороп салса болот, ордоңку кылды. Домбура катары чертсе болот. Аласа комуз катары. Мында капатастыр деген мындай оокат бар. Ылдый койсо, баягы комуздун үйлөрүн чертсе болот. Ал өйдө койсо, домбуранын үндөрүн чыгарып берет бул. Так домбура эмес, окшош. Анан кыргыз элинин аспаптары жаңыланууга тийиштүү түрдө. Себеби мына орустардыкын алгылачы, канча аспаптары бар. Гитара, мандолина, балалайка, дамбра, лютик, шутик дейбиз, ошондой дагы инструменттер, ошо көп инструменттер. Түрктөрдүкүн алынгыла. Ондан ашып берет го дейм. Тажиктердикин алгыла, алар да көп. Баары жаңылап, укмуш кылып кетип баратат. Кыргыз эле эски комузга жармашып алып, ошол гана комуз деп. Себеби мындай дагы неме болуп атат. Комуз деген сөздүн маанисин кыргыздардан эч ким да түшүнбөйт экен. Комуз деген илгерки кыргыз тилинде музыкалык аспап деген гана сөз болгону ошол. Музыкалык аспап. Анан ошол себептен ооз комуз деп ооздо чертип аткан аспаптагы аташкан бекер эмес. Бул комуз эмес, чертпейт. Ооз комуз. Ошол себептен кайсы музыкалык аспапты албайлы кыргыз тилинде бул комуз болуп эсептелинет. Добулбас да комуз, чоор да комуз. Ошон үчүн мен ар бир мына алдыңарда турган комуздарга өзүнчө ат коюп чыккам. Жон комузга тийишип атат деген болбосун деп. Анан комуздардын бир чети ар бири өзү атка ээ, ар бири өзүнчө күүгө ээ, бири-бирине окшобойт. Мен жон комуздарды бузуп атат деп айтат деп алдын ала эле айткам. Көп жолу айттым мен муну элге, чыгарыстарда айттым. Илгерки кыргыз комузуна ата комуз деген наам беришибиз керек. Ата комуз, негизги комуз деп. Баягы официалдуу концерттерде же Кыргызстанды көргөзүүчү мындай чыгарылыштарда болобу, ошол комуз ойнош керек, ата комуз. А бул комуздар болсо негизги болуп эсептелбейт. Муну эл кийин өзү чечип алат. Азыр деген комуз бузуп атасың деп айткандарга азыр бир аз күү угалы, андан кийин мен калганын улантып берем.
Mına özüңөр uктуңар, үйүндөгү жаман эмес. Эми комуздуктан ар кандай айырмалар болот. Бул формасы башкача, көлөмү башкача, кыздары башкача, көп жери башкача болот. Анан комузга келсек, мына бул комузду биз ата комуз деп нам беришибиз керек. Ким чечет муну? Мен деген тияка көп эле жерлерге кайрылып көрдүм, эч кимдин иши жок, чынын айткандачы. Комузубузду булгап атасың, бузуп атасың деген менен ушу комуз жөнүндө эч кимдин ою деле жок экен. Мына себеп карагыла. Мага деген көп жолу чалышты, комментарийлерди жазышты, ушундай бузуп атасың, тигинтип атасың. Анан дагы бир жагы мындай болду. Бир комуз устам мага жазат. Биз атабыз экөөбүз өмүр бою иш кылып, комуздун үнүн аябай сонун үстүндө иштедик дейт. Анан мен комуздардын баарын карап чыктым. Анан карасам, мына карагыла бул комузду. Эмне иш болушу мүмкүн өмүр бою? Баягы боюнча эле болгону жибек кыл салынды. Бул биринчиси. Экинчиси бул көлөмүн чоңойтуп, кичине бийик кылышыптыр. Анча чоңойттур. Бул жаңылык деп эсептелбейт. Бул болгон кичине модернизация, кичине. Бул деген эч кандай комузду оңдоо да болбойт, жаңылоо да болбойт. Анан ушундай комуздарды эле жакшынакай кылса болот көп жерлерин. Мисалга айталы, мына бобо комузду азыр деген балдар чегитип берет силерге. Үнүн уккула. Кандай болот экен? Анан ушул жерде эле айтып берейин. Бобо комуздун ичине жаңылык киргизилген. Азыр баары эле айтмак, жөн кадимки эле комуз экен деп. Жок. Бул эмне үчүн мен жаңылык киргизилген деп алалы бобо комузду. Мага абдан көп комуз алып келип атышат ремонтко. Биринчи сынчу жери бул комуздардын мына капкагы момтип жарылып кетет. Баары тең эле жарылган капкага алып келип атат. Сынып атат дейт. Абдан көп. Анан о кулактары буралбай, ушуяк сынган көп экен. Кыл салган оор деп айтып атышат. Абдан ушундай көп нерсе. Анан капкак жөнүндө ушундай капкак сынбас үчүн мына бобо комузга, биякта дагы комуздардын ичинде бар. Ичинде мындай каршысынан сынбас үчүн балка деп коебуз, кандай жыгач коюлган. Мына сүрөтүндө көргөзөбүз силерге. Боуну чапкылай бергиле деп сынбайт. Бирок үнү баягы боюнча эле абдан даана. Анан көп эле мага алып келип атышат. Ушундай комуздар сынган. Анан карагылачы. О жерде комуздарды карасак, ушундай сынбасын деп капкакты мен мына капкакты кыйгачынан коюп көрдүм. Мына биринчи анча мынча, андан кийинкисин абдан, анан арка комуздуку, четки гүл комуздуку көрүп атасыңар, абдан кыйгачынан турат. Бул жерде мына бул куш комуздуку дагы абдан кыйгачынан. Муну сындырыш мүмкүн эмес, кыска болуп калып атат бу жактары. Анан бул комузга ошондой жыгач коюлду ичине, каршысынан. Үн өзгөрбөйт экен. Элди аягылачы комуз усталар эскиликке жабышпай мына ичине койгула. Эки фанер салып коет да сынбат. Фанер деген такыр болбойт буга. Ичинде 3 катта, ортосу клей. Бул үндү бузат абдан. Бирок деген бул жерге бул эң жоон жагын эки жыгач коюп койсоңор, аябай жоон кире жок жука. Бул сынбайт. Кандай койгулайсыңар? Анан жакшы болот. Анын дагы бир нерсе, комузга момундай кайыш бекитип артына көнүп алышкан комуздар, анан комузчулар. Ушу дагы абдан терс нерсе берип атат. Себеби азыр деген баары жибек кыл чыйратып салып атпайбы? Мына карагылачы. Толгоп салып атат. Оор эмес абдан. Анан мен деген комуздардын көбүнө
Görüp atasыңар бул комузда кайыш жок. Тиги четки комузда, гүл комузда анда да кайыш жок. Бул абдан жакшы результат берет экен. Биринчиден толгонбойт, экинчиден кылды бекитиш абдан ыңгайлуу, үчүнчүдөн тепкенин кереги жок буга. Анан мынакей бул комуздан көрүп атасыңар. Кайыш жок. Капканын ичинде деген атайын жыгачык чапталган калың. Ошого мынакей шоуттарын бекитип коет. Бул жагы жука жыгач. Бул жагы өзү тепкеге айланып кетет. Анан биякта 3 тешик. Тешиктен өткөзүп эле кылды. Илип коет. Эч кыйынчылыгы жок. Ыңгайлуу. Анан көп жаңылыктарынан бул өйдөгү тешикти комуш усталары бекитип көнүп алган. Бул абдан мындай терс нерселерге алып келет экен. Кылды. Бул жактан 3 тешиктен өткөзүш керек. Өткөзүш кыйын. Анан аралпак байлаш керек. Ичке тешик коюшат бияктарынан. Ага да өткөзө албай эл кыйналып атканы көп да. Ага ошо кыл салып бер деп алып келишет ошон үчүн. Анан мына момундай эле жөнөкөй эле сөйөктөн алып туруп эле 3 тилик, үчөө ортого алып келет кылдарды. Анан тияка кулакка мындай эле бекитип койсо болот. Көп нерселер бар жаңылашуу. Анан комуздун мойнунан көтөрүп мындай комузга салып койсо, мына көрүнөр кандай кооз оокат болуп калып атат. Абдан айтчу нерсе көп элге. Жаңы көп эле нерселерди кошток дейм. Анан эл деген bunun тагдырларын чече албайт экен. Азырынча деген эл буларга көнгөнчө биз деген 1 жыл бою тынбай эле концерт бере беребиз. Уккула, акырында ойлонгула, көнгүлө, анан президенттин өз оозунан угуп көргүлө, анын ою кандай. Бияка абдан көп атактуу адамдар келди. Манашчылар да келди, акындар, жазуучулар, комузчулар белгилүү. Баары чегитти. Анан жаман деп эч ким айткан жок. Бар дейт анча мынча туура эместиктер. Аны оңдош үчүн мисалга жөн биздин бул негизги комузубуз миңдеген жылдар бою жасалып атып ушуга келди да. Кантип мен деген алып туруп эле 1 жылда 2 жылда эле буларды оңдоп коет. Мисалга бир комузду үйдөн жакшы кылыш үчүн эң кеминде 3 комуз жасаш керек. Бул абдан татаал болуп атат. Менин устаканам темир иштечү устакана. Жыгаччылыкка эч кандай ыңгайлаштырылган эмес. Татаал болот. Анан мен ар бир жаңы нерсе жасаган сайын өзүнчө оборудование эле жасашым керек. Атайын станоктор жасаш керек болуп калат экен көп нерсе. Анан баарына менин каражатым жетпейт. Анан ошентсе дагы мен булардын үнү дароо эле кичине жакшы болгондой кылып тырышып атам. Калган жактарын көрө жатабыз. Анан комуз усталарга айттым көбүнө эле. Жок дегенде комузга мондай оокат койгулачы. Көрүп атасыңар. Аксессуар бул комузга. Өзүңөр байкагандырсыңар, комузчулар черткенде комуздун үстүнө коюп алат. Одоно комузду минбе дейт кыргыздар. Бул деген жаман адат. Илгери атактуу комузчулар бир күн кетке чертип атып колу таалыйт. Ошон үчүн коюп алыш. Азыр болсо 10 жаштагы мультфильм комузчулар дагы айла жок мультфильм дебеске. Ошончо эле чарчап атыптыр. Бир күн чертип коет, 2 чертип анан үстүнө минип алышат. Ошон үчүн минбеш үчүн мына мондай аксессуар. Ачты да колду коюп алып мына чертип. Аны дагы азыр чертип көргөзөбүз. Кандай болот экен ыңгайлуу комузчулар чертип көрсүн. Анан туруп алып черткенде мына колду илип алат дагы чертип берет. Азыр дагы күбө угалы андан ары улантабыз. Атай Огунбаев, Машботой.
Sadak kalktı. Ben demek olan tavır. Ve dilerin ağlarında mı onday komuz. Bulgadım kele komuz. Ben bunu jönle ne aldığa formasını жаңылап koyunu çeştim. Ondan bu komuz kıygaç komuz da otlalar. Bayağı böyle bayağı geldi. İki jağı birden tak nisim litre işini de bir yakça aldığa çıkmına karağıla. Arıt jağın karağıla. Arıt jağının karağında mı diyor? Dizaynga abdan көңіл бұрыш керек. Формасын өзгерту керек. Бұл ечағыле мындай пайда болған ой менде эле эмес. Абдан көп комуз усталар жаңылоонун үстүндө иштеди. Мен дагы өзүмдүн жолу менен келатам. Мынакей кыйгач комуз деп коет. Формасы абдан жакшы, үнү абдан таза чыгып атат. Мында дагы мынакей көрүп атасыздар. Биякта кайыш жок. Ушундай жыга чыккалы кыл түз илинип коет. Бирок ой жагынан ылдый жагынан өйдөгө. Мунун жасалган себеби кыска мына жыгачтан чыккан кыл өйдө тик чыгып, тепкен абдан катуу кысып калат дагы, тепке эки жак ойной албайт. Себеби канча комузчу көрдүм, шертердин алдында тепкени чечип шилекейлейт. Анан чаптайт. Шилекей комуз уят, шилекейлеп. Буну кантип инструмент эте болот. Бул гана экен. Мен бул биринчиси, экинчиси. Мен дагы бир кызык нерсе байкадым. Комузга могу як жагында өйдөкү түрчүгүндө бир жак эле жагы жетиштүү экен мына момундай. Экинчинин кереги деле жок. Себеби баягы эки жагында болгондо эки жагына такалып туруп, ортосунда кыл деген жеңил бошотуп кетет экен. Мындай кылып жасаганда жыгачты ийип бул жака кыл чоюлган. Муну өзү токтотуп турат экен. Кызык жагы кылды алмаштырганга да жеңил, абдан бат. Мен буяка бир оюлар салып дагы бир нерсе кылабыз, бирок нормальный эле комуз болуп атат. Анан кызык жагы мынакей. Баягы кулактары мында үчөө. Эки кулак менен мен комуз жасаган жокмун. Себеби көп эле комуздарды мен биринчи жасаган мурда карап көрдүм да, кандай атаны. Эки кулактуу комуз кулагын бураганда бул аппаратта киши анда бурай албай калат. Токтоп кайта момунда бурап, онда ыңгайсыз экен. Үчөө менен тынымсыз эле мында бурап кете бересиңер. Абдан ыңгайлуу. Антиптен кооз дагы. Анан үнү эми таза чыгып атат бул комуздун. Мен комуз черткенди билбейм. Азыр комузчулар ушу комузда чертпеңизлерге. Үйдөн окуп көргөн. Ашына биринчи жака кичине тешик тештим. Жон комуткан. Анан өтө деле мындай аябай жакшы чыкты деп айта албайм. Анан атайлап туруп, мынакей домбураны кунап баягы чоң тештим. Үнү абдан жакшы чыга баштады. Таза. Карап алгыла. Комуз усталар ушундай кичине алдыга жылсаңар жакшы болот эле. Эми муну алалы. Бул аспап гүтер деп аталат.
küüтерет da. Ve gitara degen söz ilgerki Kırgız elinden kalgan söz eken, jakşı ele izilдеп gördük. İspanya'da köp koldanışat, Meksika başka Avrupa ellerinde alardan hiç kандай ele mani berбейт экен бул söz. Gitara degen sözdü instrumentke dagы, станоктordогу gitara, traktör, tanklardan içinde коробкасында gitara, анан бир маанисиз сөздөргө айланат аларда. Биздикинде күүнү тегет мындачы, өзүңөр билесиңер да. Моңду чегитилип айтканбызда, мында күү тегет. Анан ошон үчүн бул биздин сөз болуп атат. Анан мен бул деген кыргыз жаштары жалпы эле комузга кызык эмес, гитарага кызык экенин байкадым. Канча сүйлөшүп көрдүм балдар менен, жаш балдар менен өзгөчө. Баары эле айтат, комуз деген мода эмес. Мындай балдарга отурганда бир ылардырдай албайсың дейт. Менче гитара абдан ыңгайлуу. Ошон үчүн комуздун дизайнын абдан алдыга өстүрүп, анан күүтөр жасайын деп мынакей анан биринчисин жасагам, аны баягы бир эле чоң жыгачтан оюп жасагам. Бирок ал көлөмү аз болуп, анан жыгачтары калың болуп калат экен, үнү жакшы болбой койду. Анын үстүнө бул мойнун мен Кытайдын гитарасыныкын алгам. Ошол себептүү кыздар жакын болуп калып, кыздар гана ойной алат экен, эркек балдар эки кыз басып калып аткан, мен аны койдум да, анан жаңысын жасадым. Мына бул Россиялык гитаранын мойнун алдым. Темир кылда, кадимкидей. Анан бул өзүнүн толкусун мен өгүктөн жасадым толугу менен. Көрүп атасыңар, өгүк таптаза. Жука пластинкаларды кесип алып, өзүнө чаптап, булардын баарын ийип, жөн комуздардын айырмасы, комузда эки эле жаак болот, тияктан чарасы. Мында мынакей бир жаак, экинчи жаак. Бул жерде болсо дагы эки жаак, бирок бул деген негатив, мунун тескерисиси мындай эмес, атиндей. Анан көрөсүңөр музыкалдык жанагы скрипичный күрөштүкүндагы формулерин жакшы, гитаранын үнү эң эле жакшы чыгып атат, таза. Тилекке каршы бизде гитара чегиткен мындай кишилер таппай койдум. Мындай чегиткендер бар экен, алар отурушта чегитчү, жанагы күүлөрдү эле чегитип атышат, мындай жакшы нормалдуу чегиткен кишилерди табыш кыйын болуп атат бияктан. Анча мынча чегите турган кишилер бар экен. Баягы гитара чегиткен билген да мындайчы. Ошолорду алып келип чегиттирип, тилерге угуп көрүнчү эчтик. Мындай сонунда үнүн угуп көргүлө, кандай болот экен. Бирок мунун үнүн бул чыгарылышта эмес, балким эмки чыгарылышта көрөбүз. Кыргыздар биз азыр абдан өнүгүүгө тийишпиз. Биз абдан артта калдык бүт жагынан. Экономика жагынан артта калдык, маданият жагынан артта калдык, искусство жагынан артта калдык. Илгерки археологиялык музейлерди каралачы, ал жагынан артта калдык. Кайсы ягын албайлык, арттабыз. Политиктер сүйлөй берет. Ой, экинчи Швейцариябыз, биз үчүнчү Римбизби, төртүнчү Римбизби, дагы бир нерселерди. Силер ойлогула, жаңылыкка, эскилик, акыл эстик, эскилик деп кыргыздар илгери бекер айткан эмес. Ошол үчүн алдыга жылалы эмки чыгарылыштарда дагы музыкалардан беребиз, анан кыргыздар унутуп калган байлыктарды көргөзөбүз, көп нерсе түшүндүрөбүз. Жазылгыла, карагыла. Бизде эч кандай политика болбойт, эч кандай бүгүн жамандоо, тигиндемдөө, жөн эле кыргызга тиешелүү байлыктарды көргөзөбүз. Кыргызды алга жетүүсү үчүн түрткү болуп беребиз. Болгону ошол. Андай нерсе көп уккула дагы. Андан ары улантабыз. Жылкычынын ыры.
көмүздөрдү мындай кылып атабыз. Мына силердин алдыңарда абдан кызыктуу комуз. Мылтыктын формасына окшотулуп жасалган. Көрүп атасыңар. Бул комузду мен өзүмдүн аяшуулум белгилүү комуз чыгырчы Арслан Султановго жасап бердим. Муну мен биринчи жолу ушу комуздарды көргөзүп презентация кылдык эле Каракол шаарында дем чыгармачы комунда. Анан ошол жерде белек кылгам. Анан азыр алда келип чегип берет. Анан ошончу комуздун ала келиптир бул. Бул комуздун айырмасы жон комуздан. Жон комуздарды билесиңер, эки жака ташыган абдан ыңгайсыз. Мойнусуна, четеясына баягы машинеде алып жүрүү абдан ыңгайсыз, өзүңөр билесиңер. Анан ошон үчүн мен бул комузду бүктөм комуз деп атап, бүктөп коет. Бул эки бураманы бошотсо эле, бул бүктөлүп калат эки. Кыска мындай комуз болуп калат. Аныкы ийинге илме сумкага чапчак батып калат. Эки жака алып жүрсө болот. Анан үнүн угуп көргүлө, кандай болуптур, жакшы болуптурбу. Анан мындагы мен уландысын кылайын дегем. Уландысы мындай болмок. Мен кадимки мынакей негизги ата комузду башкача бул маңдайын көдөй бүктөлө тургандай кылып жасайын дегем. Бул жерде болот бурагычы. Бурагычын бошоткондо бул мойну өйдө чыгат дагы, анан бүктөлүп калма. Анан бирок жана комуз бузуп атасың, анан токтот, анан көп нерселерди эл айтканынан мен чында жим эле коеюнчу ушу комуздарды. Мындан ары комуздан башка аспаптар жасайын деп мен муну токтотуп койдум. Анан усталарга сунуш кылам. Жасагылачы ушундай комуз. Кереги жок, могу бири эскиликте эле попугайдай болуп, же тотугучтай болуп эле кайталоонун. Жасагыла. Мен де келсеңер түшүндүрүп берем, аны кандай жасаса болот биягына. Бул артында болот мына кулагы. Бурасас мойну чыгат бияка өйдө, анан биягда ай лампасы менен кошо. Анан бүктөлүп калат. Эмне үчүн андай жасай албайсыңар? Бүтүп эле келип эле оюп туруп эле жөнөкөй эле бир нерсени эле чыгарып атасыңар. Жетет го дейм, миңдеген жыл бою чыгарыңар бир окшош нерсе. Анан дагы комуз бузуп атат деп айткан элдерге бир кайрылуум бар. Комузду мен бузган жокмун. Себеби бул комуздар жаңы ат менен. Эки жол комуз деген музыкалык аспап деген ат, мен аны түшүндүм. Анан үчүнчүдөн комуз кандай жасалган, ошону азыркыга чейин биздин комузчулар көбү билбейт. Комуз деген жасаарлардан мурда атайын ырым-жырымын өткөрүшчү экен. Мен ошону жакшы тактай албай атам. Аны дагы табабыз жолун. Бул биринчи. Анан экинчиден комузду жасаган уста башынан аягына чейин өзү бүткөчү экен. Кылдарын да өзү жасачу. Бизде болсо мунусун алат дагы станок менен чаап туруп эле, анан кылды тияктан сатып алып, тигини тияктан сатып алып, анан химиялык лак менен лактап. А илдеги болсо мындай кылчу эмес экен да. Комузду жасап туруп, чаап бүт бойдон баягы жылмалап баарын бүттү. Капкак чапталып электе. Лактаган бул комуз бузуу болуп эсептелип калат ошон үчүн. Комузду кендирдин майына сугарышчу экен. Жакшы май сиңгенден кийин анан 200 градус ысыкта бир нече саат кармашчу экен. Бул деген жыгачтын ичинде эле баягы кендирдин майы лакка айланып өзү жаратылышлагына. Анан жыгачы деген ийилбей дагы абдан катуу болуп, үнү дагы башкача чыкчу экен. Анан комузду ушинтип лактап коюп эле кыйын болбой комуз жасап атабыз. Мына ошо эски технологияны чыгаргыла. Ошол технология боюнча жасаган гана комуз чын эле комуз болуп эсептелип калат. Андан тышкары кылды деген тарамыштан жасашты эң жакшы кылды. Мен аны билбейм, тарамыштан кандай жасайт. Ичегиден эле тарамыштан. Көп нерсе башка болчу экен. Анын үстүнө илгерки комуздардын формасы мындай эмес. Абдан көп түрдүү формаларда болгон жөнүндө маалыматтар бар. Анан
ошону дагы унутпагыла. İzdеш керек, муну изилдеш керек. Мындай гана болчу, тигиндей болчу деп эле утуп алчу болсоңор, мен комуз усталарга да, комузчуларга да баарын айтам. Эгерде ушул Кыргыздын азыркы символу болуп аткан комузду жаңылай албасаңар, анда эмне себептен Lexus, Toyota, Honda машиналарды минип атасыңар? Бул дагы техниканы бузган болуп эсептелип калат андай болсо. Запорожец мингиле, советский эски тарпы чыккан Москвич мингиле, андан дагы ушунчалык сактайбыз десеңер таза алыңар ошон. Атарма мингиле, эшек мингиле. Өзүңөр деле түшүнүп атасыңар, ойлонгулачы. Жаңылыкка алдыга жылбай эл өспөйт, эл жок болуп кетет. Башка элдерди карап бүт жаңылап атат, эмнесин болбосун, кийимине чейин, үй жайына чейин, инструментине чейин, тилине чейин, музыкасына чейин. Анан комуздун үйүнү момундай болуш керек деп, мына комуздардын үйүнүн баары айтып атат, буларың бузулуп калыптыр, башкача деген. Андай мындай айтабыз. Мен көп ычылар менен, комуздар менен сүйлөшүп тактадым көп нерсени. Комуздун үнү кандай болчу мурда эч ким билбейт экен. Себеби нотада калган эмес, жазууларда калган эмес. Комуздун формасы ушундай гана болчу дегендерге комуздун сүрөттөрү да калган эмес. Эч нерсе калган эмес. Ошон үчүн деген мындайды кереги жок, бирибизге тийишпейли, согушпайлы. Мындан ары мен комуздуңарга тийишпеймин, комуз жасабаймын. Мен башкача интернеттер жасайм. Бирок мен силерге кеңеш кылам. Жаңылангыла, өзгөрткүлө. Абдан комуздун түрлөрү көп болсун. Бүктөп коймо, дегендей, мындай дегендей. Үндөгү комуздун ар кандай болсун. Себеби 5 манжа бирдей эмес деп ар бир кыргыз айтат дайыма мага. Андай болсо эмне үчүн комуз бир манжа болуш керек? 10 түрдүү болсун, 20 түрдүү болсун, анан эң аягында эң эле элге жагымдуу комуздар сакталып калат. Мына ошол сөздөр бүгүнкүгө. Азыр дагы көп оккула. Эмки чыгарылыштарда башка темалар кетет. Кыргыздар унутуп калган байлыктар. Анан ошонун ортосунда дагы силерге күүлөрдү ушул комуздар аркылуу берип турабыз. Жаңы жасалган аспаптар аркылуу берип турабыз. Аманчылыкта тургула. Саламатта калгыла. Мөлмөлүм. Gülkayır. Sıkıl savarım deyip, hırıska bütse çağır deyip. Oyluğun emez ekin mina, oşunda seni tavam deyip. Oyluğun emez ekin mina, oşunda seni tavam deyip. Oşunda seni tavam deyip. Dartıma davan et albay, balaylar жүрсе жет албay. Ömürden barkını geçmeli ve özünden duram get almay. Yaşonun barkını geçmeli ve canından duram get almay. Özünden duram get almay. Güldümgü tolgun geçimdin,
Gün kayda getirdin. Gül kayır gülüm hoş emida, gülünden üssem geçirgin. Gül okşoş gülüm hoş emida, gülünden üssem geçirgin. Güneri da olsun geçirgin. Gül kayır gülüm hoş emida, gülünden üssem geçirgin. Güneri da olsun geçirgin.